Кутмандуу күнүңөр менен, урматтуу достор, билесиңби KG долбоору өзүнүн түз эфирин баштап жаткан мал. Достор, бүгүн биздин эфирибизде өзгөчө конок деп айтсак болот. Бизде конокто бүгүн театр жана кино артисти, Туңгуш жеке менчик театрынын уюштуруучусу жана көркөм жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эл артисти жана көптөгөн сыйлыктардын ээси биздин Жамал апабыз. Саламатсызбы, Жамал? Саламатсыңар. Бүгүнкү туулган күнүңүз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат. Ден соолукта болуңуз. Рахмат. Алгач эле сурообуз. Көптөн бери эмгек жаратып келатасыз. Анан азыркы учурда эмне менен алек болуп жатасыз? Азыр дагы аябагандай ушунчалык жооптуу, аябагандай бир татаал чыгармалар менен алектенип жатам. Эми мен эң биринчисин айта берейинби? Эң биринчиси Чыңгыз агабыздын, Айтматовдун 90 жылдыгын тосуп атпайбызбы? Ошого карата ноябрь айында чоң театралдык фестиваль болот. Көп өлкөлөрдөн келет. Өзүңөр деле угуп аткандарсыңар. Анан мен театрым кантип четте калып калат. Ошон үчүн биз бир Чыңгыз аганын повесть бар эле. Плач охотника над пропастью деген. Кожо жаш деген легенда бар го, ошонун мотивинде жазылган. Анан айлана чөйрөнү, жаратылышты, деги эле жер шарын колдой, сактайлы, өртөбөйлү, жок кылбайлы, атпайлы, өлтүрбөйлү деген гуманный ойлорду Чыңгыз ага койгонда, ошону баштап коюп жатабыз. Бул менин окуткан балдарым ойношот. Өзү пластикалык формасы дагы бир ар түрдүү, бир кыргыздын легендалары айтылган реп сыяктуу ритмический оондор бар, ошолор менен аткарабыз. Башкача айтканда аябай бир кызык жолго түшүп алдык. Эми татаал дагы ошол иштин үстүндө жакшылап чыкса экен деп атабыз. Андан башка дагы Лондондон чакыруу келген 4 кишиге биз бир фильм тарттык эле. Менин театрымда уул келиним иштейт. Келиним Асель Жоткораева ошо Периште деген фильм тарткан, ошого чакыруу келген. Бирок сөзсүз жазышыптыр да, сөзсүз сиз келиңиз деп. Ал жака да барам. Андан башка дагы бир группа келип, Америкадан келдик дейт, тартабыз сизди деп ошентип атат. Ага да түшүп коеюн деп атам. Шыгылып жумуштар толтура. Абдан жакшы. Мен азыр эле суроо берим келип кетти да, бияка биз келгенде эле сиздин жөнөкөйлүгүңүз дароо көрүнөт экен. Жөнөкөйлүктүн сырын айтып бериңизчи. Эми кандай десем, мен ойлойм адамдын эң жакшы касиети бул жөнөкөйлүгү. Мен жаман көрөм керсейген кишилерди, бой көтөргөн кишилерди, кыйынсынганды. Адамдардын баары бирдей, эки буту эки колу бар дегенде. Бир гана нерсе, кээ бир адамдар уяттуу, намыстуу болушат, акылдуу болушат, кээ бири андан азыраак болот. Ошондуктан мен бала чагымдан бери үй бүлө ушундай үй бүлөдө өскөм. Андан кийин деле канчасы 62 жыл болду иштегеним. Мен эч качан бир мен кыйынмын деп көкүрөгүм ой кете элек болот. Жөнөкөй бул адам төрөлөбү же бул кийинден келген бир сапатпы же адам өзүнө өзү буну? Адам төрөлгөндө жөнөкөй болуп төрөлөт балам. Адам дегенде эле жөнөкөй, бир ыймандуу, уяттуу болуп төрөлөт. Жанагындай касиеттердин баары бара-бара үйрөнүлөт экен да. Андан кийин баягы мен кыйынмын, мен тигинден кыйынмын, мен баймын тигинден, мен акылдуумун, булар начар, мен баарынан кыйын болушум керек деген бир жаман негативный ойлор келип ошол адамды тарбиялап коет экен. Ал тарбия эми көбүнчө ошо тарбиялаган чөйрөдөн болот. А эгерде жакшы чөйрөдө өссө, бала эч качан терс жолго түшпөйт. Чөйрөдөн көз каранды. Чөйрөгө көз каранды болот. Анан мен ойлойм ошо балдарды кичинекей жагынан үйрөтүш керек экен. Жөнөкөй деген бул сен таптакыр эле делдейген оозуң ачып кой сыяктуу момун эмес. Акыл менен жөнөкөй болуш керек да. Адамдарга көп мындай орой мамиле кылбай, адамдар менен кичипейил болуп, адамдарга колуңан келсе жетпей аткандарга жардам берип, түртүп, кыйналып аткандарга көңүл буруп, кичинекей балдарга да көңүл буруп, анайын деп чачына салып койсоң, ошо да бир жакшылык да. Ушундай бир мамилеге үйрөнүш керек адамдар. Кийинки суроону бере берсем, мисалы сиз көптөгөн образдарды жараттыңыз. Анын ичинен тарыхый инсан, тарыхка калган Кыргыздын керене жараган инсандардын образдарын жараттыңыз. Ошол образды жаратып аткандагы сиздин ичиңиздеги сезимдер? Образ жаратканда мен эми ар бир артисттин өзүнүн ички секреттери, мындай
сырлары болот да. Менин өзүмдүн сырым бар эле, башкалардыкы өзүнчө. Кээ бирөөлөр станиславский системасы менен иштейт, кээ бирөөлөр американский системалар менен иштейт, кээ бирөөлөр өзүнүн. Менин ошо 62 жылдан бери иштеген ишимдин көп өзүм тапкан бир тажрыйбам, опыттарым бар да. Мен роль ойногондо ошонун адамдык касиетин, ички дүйнөсүн сезгенге аракет кылам. Мисалы эми Курманжанды ойноп атканда, Курманжан кандай аял болгон? Жөнөкөй аял баласын салып берип койбойт го. Эл үчүн канчалык жакшы көрсө дагы балам деп качып кетет эле да. Демек анын жүрөгүндө элге деген чоң сүйүү болгон. Эли аны үчүн кымбат болгон. Канчалык андан кийин ыйлаган болуш керек, бирок берип аткан баласын, баламды ыйлаба деп айтат да. Ошон үчүн мен ошо ички дүйнөсүн билгенге, ошол ойлорду менин жүрөгүмө салганга аракет кылам. Каныкейди ойноп атканда, Каныкейдин ойлорун жүрөгүмө салганга аракет кылам. Ошондой эле ар бир ролдо, ар бир эненин сезимин, балага, балдарга болгон сүйүү сезимин жүрөккө салганга, анан ошол сезим аркылуу чыгып ролду ойногонго аракет кылам. А эгер ал болбосо, ойной албайсың эч качан. Жанагы кургак жаман ролдор ушунча чыгат да. Калп эле жасап ойнойсуң да. Ушунча ролду ойноп жүрүп, көп айтышат го, Жамал эже ошо башкаранын ролун ойноп жүрүп, өзүңдүн ролун унутуп калган учурларым болот деп. Сизде да ошондой болгонбу? Өзүңүздүн жашоодо ролуңузду? Мен эми айтсам эми албетте мен ролумду унутпайм, бирок ролумду ойнойм театр деп жүрүп, кино деп жүрүп, мен үй бүлөмө көп карай алган убакытларым көп азыр деле. Эми үйдө картайып калган жолдошум бар, анын жанында болушум керек. Эртең менен туруп тамак ишсем албетте. Барып эдиш аяктарды жууп азыр барганда неметем, анан чарчап калган жаным уктап калам. Балдарым, неберелерим суранышат, биз менен барып мындай ойнотуп келиңизчи бизди деп. Анан аларга да балдарым, менин убактым болуп жатат. Мына азыр менин убактым жок. Мен бир айдын ичинде спектакль чыгарышым керек. Түшүнгүлөчү дейм. Анан унчукпай мостоюп калып калышат. Алар деле көнүшөт экен. Ошол жагынан мен кичине күнөөлүүмүн да үй бүлөмдүн алдында. Жамал эже, биздин түз эфирибиздин максаты көрөрмандардан келген суроолорго жооп берүү да. Анан биринчи суроону окуй берсем, жашооңуздагы эң кыйын күндөрүңүздү айтып бересизби? Анан бул нерседен кантип чыктыңыз эле дейт, ошол кыйын күндөрдөн. Жашоодо эң кыйын күндөр болбой коет деп такыр айта албайм. Адамдын жашоосунда жакшы жаман чогуу жүрөт экен. Эң кыйын күндөр мен биринчи жолу ушу бала көрбөй жүрүп, балдарымды жоготуп алгамда, ушундо кыйын болгон. Анан 3 тууганымдын биринин аркасынан бири каза болду. Бир тууганымды ушу сахнада мен ойноп атам, кошок деген темада. Кошок деп кошок атсам, эшиктен бир кичүүнүм кирип келди. Эже, биз Бокенди алда орто училим болчу жоготуп алдык, Казакстанда өлтүрүп кетиптир деп. Анан ошондо ал жакшы көргөн инем эле да, анан өзүм колго алыш керек болду. Залда эл отурат. Анан кийин тиги алар да чочуп калышты, артисттер дагы менин жанымда. Эже эмне кылабыз? Эмне отменить этелиби? Анын үстүнө госсекретарь келген ошол кезде. Анан мен ойладым, жок, өткөрөлү. Андан кийин чечем анан баланага кандай болуп Казакстанда өлүгү калды, аны барып алып келиш керек дедим да. Анан өзүм колго алып, анан ошо кошокту кошконго туура келди сахнадан. Ошондо менин жашоомдогу жоготуу менен ролумдагы жоготуу экөө дал келип калды да. Кийинки суроону окуй берейин. Театрдын түптөлүшүндө кандай кыйынчылыктар болду эле дейт? Көп болгон. Мени ошондо бир нерсеге салыштырган. Театрды куруш деген бул өзү оңой нерсе эмес экен көрсө. Мен багы жаштыгыма салып, өзүм ишенип, күчкө салып, ошондо жаштарды ээрчитип алып кеткен экем да. Ошо бир тоону алып, көтөрүп бир жака койгондой иш болду да. Заман ошо кезде абдан кыйын эле, жанагы перестройка болуп, элдин жашоосу абдан жакшы эмес, абдан начар. Маданиятка такыр көңүл салынбай калган кез эле. Мен бөлүп алып кеткен балдарым бензин сатышып, соода кылышып, анан банкрот болушуп, анан үйдөн кийимдерге деп, үйдөн өзүбүздүн кийимдеримди алып келип, анан мешоктоп кант алып келип балдарыма деп, артисттериме деп, мешоктоп
ун алып келип ошону тиккенбиз. Анан эптеп театрдын, искусствонун отун өчүрбөй күйгүзүп турайын деп жаман аракет кылгам да. Анан асманда жараткан бар экен, Кудай Таалам жардам берди окшойт. Ошону менен биз театрды эптеп сактап калдык. Бирок ошо балдарым кийин эле бат эле 97-жылы эмеге кеттик, тиги Каирге бардык, бүткүл дүйнөлүк фестивалга катышып келдик. Анан ошону менен кийин бутубузга туруп балдар үйрөнүштү, өжөр болдук, көп нерсени көтөрүп чыдаганга туура келди. Бирок отун, искусствонун отун өчүргөн жокпуз. Бүлбүлдөп калса дагы ошо жандырып күйгүзүп турдук. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Театрга байланыштуу жашооңуздагы эң кызыктуу учуруңуз дейт. Эми кандай дейм балам, бул кесип абдан татаал кесип болот экен да. Мен кийинки кездерде бала бакырам байкап жүрөт, мындай бир апендиге окшоп калдым да. Кээде алмаштырып алам, троллейбуска түшө турган болсом, бир башка автобуска чыгып кетип калам. Анан апей, мен кайда баратам деп түшүп калам. Баламдын машинесине отурам деп, башка кишинин машинесине отуруп алып, жүрүп кетпейлиби деп карай койсом, бир орус отурат жанымда. Ушундай апендилик моменттерим көп, бирок бул эми менин кемчилигим эмес. Мен ойлойм, мен бул кесипке болгон өзүмдүн абдан берилүүдөн чыккан бир унутчаактык жайым бар да. Ушундай убакыттар көп эле болуп атат. Эми анын баарын айтып бере албайм. Кийинки кезде ушунун баарын чогултуруп китепке жазам го деп жүрөм. Актёрмун, атымды айтпай эле коеюн. Биринчи ролго жете албай койдум. Эже кеңеш бериңизчи дейт. Биринчи ролго үй балам жетесиң. Эгер аракет кылсаң, тилек кылсаң Кудайга, сөзсүз жетесиң. Мен ишенбейм. Качан болсо да жетесиң. Эми албетте бир 18-19 жетпесең, 20-21 жетесиң. Анда жетпесең, 22-23 чыдап күтө бер, жетесиң. Жашоодо да ушундай жумшаксызбы? Келиниңиз чыргаптырда бар болуңуз. Кайнене келиндеги акыл насаат айтып койсоңуз мамиле туурасында дейт. Мен келиним дебейм, мен кызым дейм. Өзү да окшош мага, Асел. Кызым дейм. Эми келин жаман эмес, келген жер жаман деп коет. Келинге жакшы мамиле кылсаң, ата бирөөнүн баласы да кантип эле ушу жаман болуп чыксын. Анан эми келин дагы ата картаят, силер деле картаясыңар. Кары кишиге такыр какпаш керек. Кары кишиге дайыма жакшы мамиле кылып туруш керек. Келиндерге акыл насаат айтып коесузбу дейт. Келиндер деген кандай десем, ыймандуу болуш керек, уяттуу болуш керек, сылык сыпа болуш керек. Үйдө рызкыны келин алып келет экен. Келин ак жолтой болуш керек. Үйдө эмени рызкыны, дөөлөттү, ушунун баары келин алкылуу керек экен. Сарамжал болуш керек. Дайыны жок үйдө жок кылбай, ошо көөсүнө жөлөк болуш керек. Кайнене кайнатасына өзүнүн баласындай, өзүнүн кызындай ийменип туруш керек. Балдарды дагы ошого үйрөтүш керек. Келин деген өзүнүн саясаты бар, өзүнүн эрежеси бар. Ошонун баарын аткарыш керек. Келечегиң жакшы болот, сен деле келин күтөсүң да балам. Жамал эже, биз убактыбызды жыйынтыктайлы. Анан биздин убактыбыздын аягында биздин көрөрмандарга, жаштарга сиздин кеңешиңиз, каалооңуз. Кеңешим эмне деп айтайын? Ар бир адамдын акылы өзүндө. Ар бир адам кааласа саламаттыгын сактай алат, ден-соолукту жакшылап сактасаң, жетесиң 80-ге де. Күмүшали эжеке 90-го чыккан, кээ бир аксакалдар. Эртең менен мен эмеде чуркап жүрсөм, тиги бактын ичинде, жанагы Ататүрк багында, дайыма ош жерден бир чалга жолукчумун да. Эми менден кичик о деп койчумун, мен деле кемпирмин да. Анан ал мага мынтип колумду булгап койчу. Мен да мынтип булгап коюп, бүгүн чуркап келесем, астыман чыкты да колум булгап. Араң эле басып, мындай басат деп айта албайм, эми мындай кыртаң киши да. Анын жанында орус аял туруптур, орус кемпир. Анан ал айтты да, мен мынтип учурашсам, вы знаете, сколько ему лет деп. Анан нет, не знаю десем, 92 дейт. 92-деги чал эмеде чуркап жүрүптүр. Ошон үчүн ден соолукка көңүл бөлүш керек. Өзүңдүн характериңди дайын жок уруша бербей, жулуна бербей, албут болбой, аласаң болосо жанагы эме болбой, тиги коррупционер деп атышат го, ошо болбой, жөн эле жашаш керек. Жашоонун өзү рахат, бакыт таалай. Ошон үчүн элге журтка жакшылык каалайм. Кыргыз элимне асмандан түшкөн дөөлөтүбүздү, бакытыбызды учуруп албай, кармап калалы. Бул эл касиеттүү эл.
мен ошого ишенем. Ошон үчүн элим баарыңарга ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай, баарыбыз тең мындай ынтымакта жашап, балдарыбызды жакшы тарбиялалы, окуталы, билим берели, аларды жакшы нерсеге үйрөтөлү. Акча чогулт, бай деп үйрөтпөй, адам бол, жакшы адам бол. Бечарага жардам бер, кыйналып аткан оору кишиге жардам бер, жаш баланы ыйлап атса жашын арчып кет деп ошого үйрөтөлү. Аман болгула элим. Чоң рахмат. Бул жерде сиздерге класстарды басып куттуктап атышат. Жамал эже бүгүнкү өздүк майрамыңыздан бизге убакыт бөлүп, биздин сунушубузду кабыл алганыңыз үчүн чоң рахмат. Туган кут болсун, ден соолукта болуңуз. Рахмат кыздар. Силерге чоң рахмат. Ийгилик силерге ойнанаңдар. Бактылуу болгула. Урматтуу достор, мен силер менен коштошом. Кийинки берүүгө чейин саламатта калгыла.